Ыралжа, мен сизге мындай суроо берейин деп атам да. Азыр ошол деген жана жаңы мезгил партиясынын элге жер бергени боюнча айтып атасыз да. Ошол элге жаңы мезгил партиясы партия катары уюшулуп, печати жок, бирок документтер бар болгону менен жаңы мезгил партиясынын эң негизги максаты бул өкмөттөн жер алып, элге жер таркатуу же ошондой экен. Болбосо деген эмне үчүн партия ошону менен алек болуш керек да, жер боюнчачы? Мен түшүнгөн жокмун. Анткени бул жаңы мезгил саясий партиясы Кыргызстандын ички мигранттарга социалдык жактан көмөк көрсөтүү дагы бир пункту бар экен да. Ошого басымдуулук жасап саясаттан алыстап кетиппиз, бирок саясатты дагы учурунда жүргүзгөн. Мен эми атын атап кетпейин. Ошол 2005-жылкы немеде шайлоо өнөктүгүндө жаңы мезгил саясий партиясына 5 мандат берилет. 5 мандат берилет. Ошондо дагы иштарлык кылып, куйтулук кылып, менин акым бар деп 500 сомго печат ала албагандар, анан мен барышым керек, Ыргалай барбаш керек, Ыргалайдын иниси барбаш керек деп ичкүйлүктөн, саясаттан анан кур жалак калганбыз да. Эч ким өтпөй калган, барбай калган. 5 мандатыбызды билбейм, мен кайсы бир партиялар бөлүп алган дейт. Анан мен азыр атын атабай эле коеюн, ал өткөн чак. Ошентип жүрүп алданып, элдер камалгандан кийин биз анан кийин чыныгы жаңы мезгилдики эмес экенин түшүндүрүп да, көрбөйсүңбү? Жашы улгайып калган Сайрангүл Молдаканова уйгурчулар партиясында жүрүп, азыр дагы жүрүп, кечеге чейин ошол жерден анан кийин элдин көзүнчө мен чаптым. Эшек дедим. Партияга келип, жалбарып, картаңды көрсөтүп, токтомуңду көрсөтүп, мынау токтому бар, мынау деп ошончо элди өзүң алып келбедиң беле? Мен алып келгеним жок, булар захватчылар деп биздин баарыбызды жоопко тартырды да. Керек болсо Аскар Базаркуловду каматканга чейин барды. Мен муну менен көрсө бул уйгурчулар партиясында жүрүп, анан ошол жер алып, ошонун документин алып келип атабы, кандай болот? Жок да. Бул уйгурчулар партиясында жүрбөй эле. Бул өзү ошол уйгурчулар партиясында жүргөн. Партия жок болчу ал мезгилде, кийин пайда болгон. Бизден кийин. Бул өзүнчө, булар эми жер саткыч мафиялар азыр дагы бар, булардын куйруктары. Азыр да мына уйгурчулар деп, азыр бардык жерди басып алгандар, ошо басып алган жерин мыйзамдаштыруу үчүн бардыгы азыркы мезгилде комиссия болушуп, булардын жакында бетин ачабыз буюрса. Бардык жоктогу бетин ачыш керек экен. Анткени элди кайра күйгүзө бериште эч ким укук бербеген эмес. Туура да. Канча акчаларды берип, же жерден жок, же акчадан жок. Майрам Абишевна деп. Анан экинчи жолу бул кишилер өлүп кетти. Сайракан баарыбызды куудурду. Ал жерде эч ким эмес экен. Канча адам камалып кетти? Баш аягы биз 500дөн ашык адам камалды. Азыр 300гө жакын адамыбыз өлүп кетти. Мен жалгыз ыйлап жүрдүм. Мен демократия сабактары деген Байма Сүтөновна эжем атайын караганда дагы ошо обончуларды караганда атайын чыктым. Эже, мен обончулугумду бир кантип обончу болгонумду айтайын деп анда да айткам. Мен азыр дагы айткым келет. Мейли, бирөө билип сүйлөйт, бирөө билбей сүйлөйт. Ыргалай Африз деген атка биздин үчүн кондук. Мен бүтүндөй урук тууганымдын акчасын төгүп бергеним аз келгенсип, какылдап сүйлөп, 7 дубанды кыдырып барып, ошол жерден клиенттерди топтоп келдим да, төгүп бердик да. Бүтүндөй квитанциясы жанымда турат. Мен бир суроо берейин дечи, мен такырында түшүнгөн жокмун да, эмнеге саясий партия деп аталат, өзү жаңы мезгил саясий партиясы неме кылгандан кийин баягы өзүнүн партиялык ишин жүргүзбөй, анан жерди алып туруп, жерди сатат дагы, бирок деген баягы булардын максаттагандай элдерди издеп таап, алардан акча алып, жер берип, ортодо акча жеш керек беле? Мен түшүнгөн жокмун. Булардыкы мындай экен да. Көрсө, Аскар Базаркулов Бишкек шаарынын төгөрөк четиндеги бүт басылып алынган жерлердин башында турган аксакал экен. Бирок өзү күчтүү юрист эле, адилеттүү эле болчу. Анан кийин ошол аксакал мына Дордойду да ошол басып берген, мен билгенден. Достук, бал тааныш бүт бардык жерлердин баскынчылардын атаманы болгон киши экен да. Анан ал өзү ошентип анан жаңы мезгилдин ички мигранттардын деген немеси бар. Мен унутуп калдым. Мен дагы канча башыма иш түштү. Мен ошол төгүп берген акчалардын азабынан
эмнелер гана азаптарды тарттым, кандай гана сөздөрдү кандай гана сөздөрдү тарттым, азырга чейин тартып жүрөм. Ошондуктан өлөрүн өлүп калды. Анан бир чогулушта мен катуу туруп алдым. Аскар Базаркулович, биз кайра элди жок жерге алдай берип, элдин убалы кимге? Мен мындай кордукка чыдабайм. Эл боздоп келген, кыйналып жүргөн элди ого бетер тачки сүйлөгөндүн акчасын алабыз, төгөбүз. Базарда отурган, ысык аптапта отурган мигрант, айрыкча мен түштүгүмдүн бардыгынын акчасын төлөп бердим да. Айтам го, сумка алып келип төгөм. Эже мындай да, мен түшүнүгүм боюнча мындай болду, мен туура түшүндүмбү? Мисалы үчүн мынакей. Ошол 2005-жылы ошол буга эне дедиңизби? Буга эне багыш деген жерге 200-300 адамга жер берип коюп эле, калгандарынан акча чогултуп бергенсиңер, бирок деген жер берилген эмес. Жок, андан кийин Аскар Базаркулович бул жер 120 гектар жерге 3 миңден ашык кишиге салыныш керек эле да. Анан бизди баягы Сайрагүл эптеп алып барып, көрсө ал жер 2-3 жыл Сайрагүл көтөрүп жүрүп, өзүнүн коомдук бирикмесин, меники мэр жазып болсо, аныкы бугене багыш. Ошону эле койдуруп алып, ал боюнча прокурорлордун көзүнчө, бүт укук коргоо милициялардын көзүнчө төр жолу чаптым баягы аялды. Эгер ал ак болгондо мени ошол заматта алып барып камап коет эле да. Анткени элдин убалынан коркуп, ошол прокурорлор биздин күйгөнүбүздү билип туруп мени камаган жок. Бул кайсы жыл болуп атат? 2006-жылдары. Анан азыр ушул маалда, ушул күндөрү эже буга эне багышта канча адам жашайт? Ошол үйдө ошол жаңы конуста жашагандардын кызыл китептери барбы? 2015-жылы анан кайрадан биз түзүлдүк. Аскар Базаркулов өлүп кетти. Аскар Базаркуловдон мен чыгып кеттим. Бир 5-6 жыл ортодо боштук өкүм сүрдү. Анан 2005-жылы Раматылык Базаркулов өлгөндөн кийин элдерим дагы эле баягы 1000-2000 адамдарым менин артымда жүрөт да. Бүгүнкү күндө да. Сиз тыйын берип койгоңуз, жер берген эмес. Жер берген эмесмин. Бере албадым да. Курулган фундаменттери калды. Анан ошентип жүрүп, жанагылар мен айттым, 150 гектар жерден анан Аскар Базаркулов чыгарат. Бул жерде бүтүндөй Аскар Базаркулов 31-январь кайсы бир жылдары биз архивден алдык. Жаңы мезгил саясий партиясына 150 гектар жер берилсин деп өкмөттүн токтомдору бардыгы бар. Каерде экен эже? Айыл өкмөттө. Каерден берилет? Сокулук районунан. Анан аны мына Турсунбек Акын тирүү жүрөт азыр. Семете Интер деген, Нуркул, Ынак дегендер 250 гектар жерди меникиндей эле коомдук бирикме Ынак ошол жерде Бакиевдин убагында колтууга кирип жүрүп, Турсунбек Акын 250 гектар жерди Семете Интерге берип, жаңы мезгилге 150 гектар жерди берип, азыр ушул мезгилге чейин ошол 150 жок гектар берилсин деген, кийин анан биз сотко бердик. Мен айттым, Рита дедим. Кийин Абжал деген, Мадмаров Абжал деген Раматылык бухгалтер өлүп калып, печатты бербей жүрдү булар. Анан барып туруп элдин убалынан коркуңуз. Базаркулов болсо өлүп кетти. Биздин төккөн акчаларга маршруткаларды алып алыптыр, экөө деп көп аябай уктук. Бирок мага караңгы. Колум менен кармай албагандан кийин кандай болсо дагы 9 миллион акча жоголуп кетти. Кудай. Эми ошентсе дагы кайра мен айттым, Рита, ошол жерди сотко берип туруп 150 гектар жерди алайлы, артыбыздан дагы элдер жүрөт. Деп анан кийин келип анан сотко бердирдик. Кимди? Ошол 150 гектар жерди Новополовка айыл өкмөтүн бердик да. Бербей койдуңуз силерге жерди? Азыр баратам. Берсек шунчалык мына соттордун адилетсиздиги, биздин юридикалык билимибиздин жоктугу, анан биздин анан ичибиз тардыгы. Сотко биринчи инстанцияга жазган күнүбүздөн тартып эле ич тарып баштады. Ыргалай алып коет бул жерди дешип. Дагы кетти баягылар. Ыргалай албайт да, ыргалайдын артында ал элек. Артында 1000 адам турат. 1000 эмес, 2000 адам турат. Анан ошого кызганышып, жогайынын терисин бөлүшө албай, кайра ырк бузулуп, кайра эле баягы элди алдоо башталды. Кайра 10 миңден бери деп, 10 миң эмнеге 10 миңден алабыз? Мурдагылар каяка кетти?
Кой, Рита, мен дагы элди алдай албайм. Мен элдин убалынан корком. Кудай уруп кетет. Мен болгон 3 перзентим бар. Мен эч нерсе жетпеген, жашаганга үйүм бар дедим дагы басып кетип калдым. Ошондо элдерге айттым, кечеги 72-деги Айнагүл эжелерге айттым. Айнагүл эже, жок жер. Жок жер. Алданбагыла. Алданып бүттүңөр. Үйдү салдыңар. Бара албай, кире албай отурасыңар. Жолду оңдодук, сууну чыгардык. Эч ким эмес экенбиз го. Азыр ошол бугене багыштуу бүгүнкү күндө да карыздарга обещать этип паспорттор жыйнап отурат. Жок жерге 10 жолу паспорт алышка ким укук берди? Рита. Кайра тас. Рита, уялбайсыңбы? Уялбайсыңбы? Сен уялышың керек, убалдан коркушуң керек. Илгери 4000ден алган болсок, сен азыр $3000 чыгарыпсың. Кайсы жериңди? Кайсы жериңди мен билбей жүрүпмүн. Мен көрбөй жүрүпмүн байкуш элдерди. Мен барбай койдум чындыгында. Эмне кылам мен ал жерге тиешем жок болсо. Бугуна багышка силер деген ошол 100 канча гектар дедиңиз? 100 гектар. 120 гектар. 120 гектар жерди барып ошол жанагындай ашар сыяктуу кылып, жаңы шаарча сыяктуу кылып курабыз дешип, анан силер жол салгансыңар, светти киргизе албаганыңар менен суу болгон, суу киргизгенсиңер да. Ошол боюнча турабы? Аны эмнеге бербей коюшту? Турат, аны биздин акыбыз жок экен да. Айттым го, Сайракул Молдоканова көрсө, ал эч ким эмес экен партияга. Партияга деп чыккан токтом эмес экен. Азыр эч ким жашабайбы аякта? Азыр жашайт. Мен ошо 2005-жылы ревизия кылып барганыбызда 100ге жетпеген эле үйлөр бар эле. Ошо кимге берилди анан? Кимдин? Ой, Бишкек шаарынын 1-Май районунун жашоочуларына берилген. Анан биз текшердик. Ревизия кылгандан кийин департаменттен ал нерсе чыкты. Бир эле Балбан Таймаш деген коомдук бирикменин адамдарына Кут деген жерден да чыккан. Азыр Асан деген таластык жигит, Сайрагүл, бардыгы булар жер саткычтар уюшулуп, бардык жерде азыр айыл өкмөт болуп алышты, квартальный болушуп. Асанда да ошол кишилер менде турат. Мен азыр неожиданно келип калдым силерге баягы. Мен жакында чыгарам. Ошол эле адамдар Сокулукта да жүрсө керек. Сокулукту көргөн жокмун. Кутта дагы ошол кишилер, Бугуне багышта дагы бир эле коомдук бирикменин мүчөлөрү 3 жактардан жер алганга мүмкүнчүлүк алган экен да. Биз байкуш бүгүнкү күнгө чейин 20 жылга жакын алданып, бир чарчы жер алып элек, акчаны берип коюп, жери дагы коюп жүрөбүз да. Анан мен айткым келет да, биз элдин убалынан коркуш керек. Мен эмне үчүн жоопко тартылдым? Ошо элдердин жок жерге акчасын кассага төгүп берип тартылсам, өзү учурунда Базаркуловго алдангандар өзү төрайым болуп мени элдер айтты 2015-жылы, Ыргалай эже өзүңүз эле башкарыңыз партияны дегенде, кой мен башкарбайм. Бул партияны түптөгөн Рита, анан жаш Ританын немесин мен тартып албайм деп, мен печатты кайра барып алып берип, Ританы 2 жолу столго отургузуп, бүгүн мен эми жүрөм, мен эми айтарым бир ушак куугандан алысмын. Элди кайра алдап, элдин убалынан коркушубуз керек дагы. Бир жерди 5 адамга 10 адамга саткан. 5 адамга 10 адамга сатканыбыз аз келгенчи, мен убагымда эле 4 адамга саткан болчубуз. Азыр 15 адамга сатышка ким укук берди? Азыр дагы эле биз 1-Май районунун 120 гектар жеринин эч ким эмеспиз. Ал жерге 2 жолу акимге кирип койсо эле, 3 жолу мэрге кирип койсо эле ал жер чечилбейт. Анткени ал жер мыйзамдуу ээлери бар ал жерде. Кот 3 жерде числый сессия дагы адамдар Кутта болсо дагы фактически азыр ал жерде бар адамдар. Ошонун үчүн мени тупой, мени бул бичине келсе түшүнбөйт дегендери менен мен түшүнүп туруп, мен дагы ушул мурдагы кайталанган катачылыгымды кайталабайын деп акырын басып кетип калдым. Мен киммин? Мен жер бергидей көрсө жерди айыл өкмөттөр берет экен. Шаардын 1-райондор берет экен. Мен анан түшүндүм да, партия жер берилбейт экен, партияга. Анан коомдорго берилет экен. Кийин менин булардын ичинен тарыганы мэр жазы коомдук бирикмеси менен менин көп мүчөлөрүм болуп атат да. Айрым юристтер айтты, коомду ордоп келесиңер десе, мейлі онда менин коом мана 201 миңден ашык адамдар мени күмчө болуп
как раз мэр жазым мүчөлөрү деп ходатайство мүнөздөмөлөр бар бизден үчүн меңа чыкмак десе ичи тарып ыргалай алып коет дешип анан кийин жок нерсеге анан таарынычтыкта мен айттым кой бир буйруган болор деп мына көп карызымдан кутулуп калдым. Кудайга шүгүр балдарым иштеди Россиядан, күйөөм иштеп мен элдердин карызынан коркуп адамдар бирөөнүн үйүндө жашаса мен Молодая гвардиядагы дарактардын түбүндө жашап жүрдүм. Мени жер саткыч, эл саткыч, обончу дегендер билип алгыла. Мен ушуну айта албай жүрдүм эле. Сага рахмат Алтынай. Мага ушундай мүмкүнчүлүк берип, менин чындыгымды чыгарган үчүн. Мен бооздоп канча жолу телевидениелерге келсем, эч ким чыгарган эмес. Анткени бирини бири колдоп, бирини бири жөлөп, негизи жердешчилик күч алып кетип, бул аферист, буга жолоо. Бул ушундай, ошол мен үй салып берген адамдар, айнагүл эжелер мени ар нерсе. Мен буга эч терикпейм. Анткени мени эч ким мажбурлаган жок. Коомдук бирикме ач, элди алып кел деп. Болгону сиз дегенчи мындай жыйынтыктап айткандачы, эже мындай болуп атат да, мен түшүнүгүм боюнча мындай болуп атат да. Жанагы Жаңы мезгил партиясы кандайдыр бир документтерди жасап, анан кийин деген баягы өздөрүн бар жоктун баарын чечкен, жер берген, кыйын, элди артынан ээрчите алган, тиги элди башкара алган партия катары көрсөтүп, булар деген ошол бир жерди алабыз деп элди алдап акчаны чогултуп алат дагы. Анан аны деген сиз айткандай көрсө биринчи райондук администрациясына, акимчиликке арыз жазып, жерге алам дегендер арыз жазып, ошолорго эле берилди дагы. Сизди болсо, сизге окшогон эжелерди, артында эл турган эжелерди, давайте элдерди чакырып келгиле, баланчадан акча берсин, жер беребиз деп атып, толтур акча чогулуп, анан булар жеп коет дагы. Чакырган силер жаманаттуу болуп калдыңар да. Силер алдамчы болуп калдыңар да. Алдамчы деп элдер ошентип калышты да. Анан кийин деген ошондон кийин жер берилген жокпу? Жок. Такыр берилген жокпу? Эми бул деген баягы өзү конституция боюнча бийликтин ээси эл. Конституция боюнча эже Кыргызстандагы бар жоктун бардыгы жер, аба, тоо, жердин астындагы алтын, бар жоктун бардыгынын ээси эл. Ошону баягы тегиз болуш үчүн мыйзам чегинде ар бирине баягы документация кылып, мага жер керек болсо мен арыз жазам, анан кийин деген акимчиликке барам, же болбосо айыл өкмөткө барам, могу шаардын четиндеги айылдарда. Анан ошолор карап көрүп берет да. Албетте ошолор дагы бербеген мисалдар толтура. Өткөндө мага бир эже чалып ыйлайт, 6 балам бар. Контейнерде, бир кичинекей контейнерде темирде жашап атам. 6 баланы чоңойттум. Анан кийин деген мен дейт, тиги жанагы Ала Эмирдин районундагы Чүй областтык администрациясына эмеге арыз жазып, жер алуу боюнча арыз жазып, анан 16 жылдан бери кезектеп турам дейт да. 16 жылдан бери кезек мага жетпейт дейт да. Эми мыйзам чегинде мен арыз жазгандан кийин кезекти күтүшүм керек эле да. Бизде андай эмес да. Бизде деген баштарды тебелеп, тааныш тунуш, билиш, пара берип, пара алып, анан кийин деген жана өкүлатта бажа, классташ, аяш болуп отуруп, ошентип жанагы жерлер алынып кетип, баягы алдым жуттумдар, алдыга чуркагандар, амалдуулар, куйтулар, сиз айткандай ошолор эле жер алып атат да. Жанагы жалпы массадагы жөнөкөй чортаман эл акчасын дагы берип алып, документин дагы тапшырып алып, арызын дагы жазып алып, элдерге ишенип алып, сиздердей коомдук уюмдардын жетекчилерине ишенип алып, анан алданып калып отурушат да. Менин оюм туура бежи? Сеники туура, бирок бул жерде Аскар Базаркулов ошо 150 гектар жерди алып, бизге бөлүнсүн деп дагы бир ирет кайталап айтып кетейин, бир айрым түшүнбөстүктөр. Сокулук районунун Новополовка айыл өкмөтүнөн чыгат, берилсин деп. Райондон чыгат, областтан чыгат, республикадан да чыгат. Берилсин деген токтом бар. Ал менин жанымда да жүрөт. Ошону бир белгисиз себептер менен Жаңы мезгилге берилбей калат дагы. Кийин билсек, саясий партия жер менен алектенбейт. Бул коомдук бирикме деп ошондой эле Семете Интер деген фондко берилип атпайбы? Ушул жерде адилетсиздик да. Ушул жерде Турсунбек Акун
омбусмен болуп туруп өзүнүн кызмат абалынан кыянатчылык менен пайдаланып мен жакында Сокулук районуна жазып арыз жазсам, чындыгында тажапмын, ооруп калып анан барбай койсом ишибиз кыскарып кетти. Семетей Интер деген фонд ким бул? Кыргызстанда бир эле фонд барбы? 200 000 фонддор бар. Bir Семетей Интерге 250 гектар жер бергидей көрдүңөрбү? Мына ушул жерде коррупциянын уюгу ушул жерде болуп жатат да. Семетей Интер бир элдин көйгөйүн бизге окшоп чечип, же кечеги кара тумо болгондо элге бир томолок жардам бердиби? Семетей Интер бирөөнүн укугун коргоп чыктыбы? Семетей Интердин лидери ким? Нуркул деген Ынак деген экөө. Турсунбек Акунду эмнеге айтып кеттиңиз? Турсунбек Акун досу болот дагы. Турсунбек Акундун кийлигишүүсү менен жаңы мезгилге берилбей калып, ошол жаңы мезгилдин башкы кашасын ошол 150 гектар жерди алып беребиз деп ушунча элди азыркы күндө дагы ошол жок нерсе үчүн Рита акча чогултканы ошол болуп жатат. Мен айткам, Рита, соттон биздики Верховный соттон дагы чыккан чечим турат. Ошо мына биз областтан жеңдик, райондон жеңдик деп элге мынтип көрсөтө коюп, ошол жок жерди сатып жатат да. Азыр дегенчи мына туура айттыңыз да, ошол жок жер жок. Элге бериле турган жөн эле мындай келип эле алып кете бергиле деп таламай жер жок. Ал деген жер алыш үчүн деген өтө көп процедураларды өтүш керек да. Адамчы арыз жазабы, каяка барат, эмне кылат? Мен да кийин түшүнүп атпайм. Ошондой болот да, өзү мындай мыйзам чегинде болуш керек да, ар бир нерсечи. Анан кийин эми азыр деген момундай, эгерде сиз ошол жаңы мезгил партиясынын уюшулгандагы, эң башында элдер алдангандагы, эң башындагы моменттерде ошол партиянын лидерлеринин жанында жүрүп, чогуу иштеп, анда сиз эми ойлогонсуз да, баягы элге жер берилип аттыр, жер жоктор алып калсын, тиги ошол сиз айткандай тачка түрткөндөр алып калсын, базарда иштегендер, квартирада жашагандар алып калсын деп, сиз жакшы ойдо элдерди чакыргансыз да. Анан кийин деген колдорунда токтом турса, бизге окутпайт. Токтом мына дейт. Өкмөттүн токтому мына дейт. Жаңы мезгилби, буга не багышпы, кимге экенин билиндирбейт. Номер мынанчанчы токтом, мынанчанчы жылы десе, көрөбүз. Даже мен ошо Бишкек шаарынын аткаруу комитетинин төрайымы болуп бир жолу айттым да, Аскар Базаркулов, мен да көрөйүнчү, элим сурап атасың. Эмне? Ошо чыр ошондон чыккан. Сен кыйын болуп кеттиң, бар чыгып кет дегенде мен чыгып кетип калгам да. Ушундай бизди элди алдаунун методу ушул экен. Бир нерсени калп эле көрсөтүп коюп, бүгүнкү күнгө чейин да уланып келатат экен да ушул немеси. Ошон үчүн да мына ошол неме башкалар алдап, башкалар байып, башкалар деген тунуп акчага элдин көз жашын көлдөтүп туруп анан байып атат да, анан кийин жанагы ортодо жакшы сөзгө, жакшы демилгеге, жакшы үмүткө, жакшы тилекке, жакшы иш-чараларга ишенип алган сиздер ортодо жаман көрүнүп калдыңыздар да, сиздер жегендей болуп калдыңыз. А сиздер элдерди чакыргансыңар, үндөгөнсүңөр, алып келип акчаны төккөнсүңөр кассага кадимкидей, анан силер жаманат болуп калыптырсыңар азыр. Эми мындан кийин азыр деген ошол кимдин ким экенин кыска нуска айтып туруп, эмне кылыш керек? Сиз ошонун баарын башыңыздан өткөрдүңүз. Азыр эмне кылыш керек? Жер сатылбайт. Акчаңарды бербегиле, алданбагыла, берсеңер дагы жерди алгандан кийин бергиле деген сыяктуу бир өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып кетсеңиз, сиз деген баары жоктун баары башыңыздан өткөрбөдүңүзбү? Калайык калкка кайрыларым. Эми бир гана айыл өкмөттөрдөн берилген жер гана мыйзамдуу болуп эсептелет. Ал айыл өкмөткө кезекке турат адамдар, турат экен көрсө, ошол жердин жашоочуларына гана берилет экен ал жерлер. Анан алданбагыла дейм да элди. Кайра азыр ушул моментте кече түрмөдөн чыгып туруп кайра алдаганыга мен таң калам. Ким? Рита Сулайманованын. Ошону бир момент, сиз билет экенсиз да, кечирип коюңуз, сөзүңүзгө аралжы. Бир момент, жанагы өткөндө ошол жер маселеси боюнча бир митинг болуп кетти эле, ошол митингди мен тартып, ошол жер маселеси боюнча же участоктон жок, же акчадан жок, байкуш жарандар деп кеминде $1000 берген да, алды болсо жөн эле бир миллион сомдорду берген да. Ошентип алданып калышкан адамдарды түз эфирге чыгаргандан кийин Алтын Арстамбекова бизди каралап атат, Алтын Арстамбекова жамандап атат, Алтын Арстамбекова бизге асылып атат деп барып пресс-конференция бериптир. Мен ансың ошол пресс-конференция бериптир да, ошондо деген мен акталып чыккам деп атат да. Ошол сиз билесизби?
так айтып берсеңиз, акталып чыкканбы же отуруп мөөнөтүн өтөп чыккан. Мен ошол эле жабырлангандар байкуштар мени дагы угуптур. Ыргалай дагы алданган. Эми көрсө мени аябай, мага алар аябай көп жылдан бери мени издейт экен да. Тааныбайт экен. Ушу барганда эле ыргалай жиберди, силерди ыргалай үгүттөп жиберди. Дей берсе, анан ушу ыргалайды көрөлү десе дагы мени бербей жүрүптүр. Анан бирөө байкуш анан неме WhatsApp'ымды билип, бирөөлөр аркылуу мага жибериптир. Чындыгында ал мөөнөтүн өтөп чыккан экен. Кантип акталат? Кантип акталат? Миллиондогон суммаларды. Кече пресс-конференция бергенде мен акталып чыкканмын, тазамын дейт дагы. Таза эмес. Анан ушул жерде азыр мен ушул сөзүмдү угуп туруп, мен үйүмдө алып койгон деген дагы актанып чыгат да эртең. Мен ошого айтып коеюн, урматтуу калайык калк. Мен анын үйүнө алган эмесмин. Мени кулдай кылып иштеткен. Жетим балдар үйүн ачам деп, Күнтуудагы бир мектепти алып, барып актатып, сырдатып, бүтүн менин Аскар Базаркуловдун чыгарып берген токтому бар. Ыргалай Бекмуратованын кишилеринен түшкөн взнос Рита Сулайманованын Аскар Базаркулов атында жетим балдар үйүнө иштетилсин деген токтом менде турат. Анан 45 гектар жерди фасоль айдайбыз, фасоль айдайбыз. Партияны байтабыз, жетим балдарга неме кылабыз десе, мен үй бүлөм менен мен кул болуп 1 жыл фасоль айдагам. Чачым биттеп кеткен. 1 сом пайда көрбөй, 32 000 сом пайда көрдүк. Жай бою сугарган байкуш балдарга 6 000 сомдон берип, 6 000ди иртекөз 14 000ди 12 000ден бөлүп алдык. Мына мени көрсөткөн. Анан ошондо эже карыз болуп калдык да. Эже сен жакында эле мына бир нерсени кылсак эле болот деп өзү үйүнү коюп берип, чындыгында менин карызым, мен карыз болуп калдым да ошондо эле. Менин карызым үчүн үйүнү коюп берип, кече жакында чалат. Ыргалай бар жерде айтып жүрөт экен, Ыргалай Африс менин үйүмдү алды деп. Менин моралдык укугумду, менин мына канча жылдан берки немемди ким төлөп берет дедим, чалды эле. Сен го бир үйүңдү сен мени алып барып карызга батырып, урук тууганымды, эли журтума менин канча кашыктап топтогон авторитетимди төгүп, сен карыз эмессиң да мен карыз боломбу? Мен карыз эмесмин сенден. Сен миллиарддаган сумма мен моралдык ущербимди төлөп бер деп өзүнө да айттым, дагы талап кылам. Эгер мага асылып дагы бир нерсе кылчу болсо, миллионга табылбаган менин авторитетимди ордуна коюп берсин. Анан кийин менден талап кылсын. Эже ошол элдерди сиз чакырып үгүттөп, сизге окшогон коомдук уюмдар үгүттөп чакырдыңыздар дагы, анан кийин деген 9 миллион сом жоголуп кетти деп атасыз да. Ошол акчаны конкретно ким жеген эже? Ал акчаны чындыгында Рита жеген эмес. Рита дагы ал мезгилде 30 кишисине карыз болуп күйгөн. Аскар Базаркулов менен өзүнүн бухгалтери жеп кеткен учурунда. Деп жүрөбүз, ошо калган, ушул кассада калып кетти. Мына баары өлүп кетти. Күйгөн эл күйүп калып кеттик. Андан кийин бир эле неме эмес, Базаркулов эмес, андан кийин Бакашев, Кемел, Тилек дегендерди алдай баштады элдерди. Эже, сенин башың иш түшүп калыптыр. Мына Жылдыз Бакашевна деп эле эжеси библиотеканы башкарып отурат. Канчалаган сүрөттөрү жоголуп кетсе, мени сотко берсин, мен далилдеп берем. Келип үйүбүздөн өлүп баратам, мен трактор алып беришим керек деп бир канча элдерди өлгөнүн үстүгө көмгөн боло бердик да. Кыскасы жер саткычтарга курмандык болуп дагы өлбөй аман калдым. Ошол Тилектин жанында жүргөн Төлөсүн деген бирөө айтат. 5-6 жылдан кийин Ыргалай же, мен сени же бомуш болуп кетти, же өлүп калды деп жүрсөм, сен тирүү турбайсың дейт. Телевизордон көрүп. Кудай сактасын, мен бир 5-6 миң, 100 миң, миллионго өлө турган аял эмесмин дедим. Мен акмын дедим. Мен бардыгын квитанция менен өткөзүп бергем. Бардыгы мына бүгүнкү күнгө чейин турат. Мен ошол ар бирини бирөөгө тапшырганыма тилкаттар менен өткөрүп бергеним үчүн аман калдым, Кудайга шүгүр. Мен мөөнөт өтөгөнүм жокмун. Менин ошо төлөнүп берилсин деген токтом гана чыккан, мага өкүм чыккан эмес. Бул Зечка, бул психбольницада жатат, чын стресс алдым. Молодая жаш гвардия ар бир дарак менин ийим көз жашым турат. Бир жолу бирөө $1000 карыз алган болчу, атын атабай эле коеюн, авторитеттүү киши. Боздоп ошол дарактын түбүндө отурса $1000 алып келгенде
дептим мен. Эси болуп калды бул писикпи деп. Ошондой күндөрүм өттү. Анан мени кантип мен кандай анан жакшы боло алам? Эл туура эле баа берет мага. Мен ошол элдин үнүн чыгарып, обончу болом. Ошол элдин чындыгын чыгарам деп аферист болдум. Чыгара албадым. Бүгүнкү күнгө чейин дагы деле чыганбы, чыкпайбы бир Кудай билет. Мен ошондуктан калай калкым, мендей боздобогула. Алданбагыла. Жер берилбейт тең. Жер берилбейт, жер жок. Жаңы мезгилге 1 чарчы метр жер берилбейт, дагы эле алдап жатыптыр. Менин көзүм толук жеткен. Мен үйүмө барасам 50-60 киши турат эле. Бүгүн да турат. Милиция менен турат. Чалам келиниме, балам, мен барайм, эне келбе дейт. Ошентип жүрүп дагы мен 1-2 ай 21 күн отуруп чыктым. Бир жолкусунда 21 күн отуруп чыктым. Элдер намыс кылат, мен намыс кылбайм. Мен ким үчүн отурдум? Мына Ритага окшогон алдамчы бүгүн менин маселемди пайдаланып, мени бүтүндөй жумлай журтка авторитетимди төгүп, мен 2005 жылга чейин кандай сонун международный уюмдардан мүчө болгон аял болчумун. Менин кандай эл аралык деңгээлдеги сертификаттарым турат. Мен бардык нерсемден кол жууп калдым. Мен азыр балдарымдын келечегиге балта чабылды. Мен сотко тартылдым. Мендей болуп жүрөсүңөр барыңар. Мына Майрам деген Шорду Абышева деген видеодон көрүп калдым. Азыр ушул бир туугандарды бир тууганга каршы кылды. Мен дагы бир туугандарыма катышпай калгам. Мен элиме бара албайм. Мындай да бара албайм. Мисалы үчүн ошол жанагы бал тилге салып алдасачы, мисалы үчүн да. Ой, алтына жер берилип атат деген азыр деген 12 000 сомду чыгарып алыштыр. 12 000 сом берсең жер берилип атат деп чыгарып алыштыр да. Мисалы үчүн ошончо деген мен бир туугандарыма айтам да, мигрант мен бир туугандарым, аларга айтам да. Ай 12 000 сомдон чогултуп бере калгыла, силер дагы мен ошо жер ала калгыла дейм да. Сиз дагы ошентип, Зубайда Ашыкулова эжем дагы ошентип, тууган уруктардын баардыгын чогултуп, ай мен алгандам, силер дагы ала калгыла деп туруп, анан кийин акча чогултуп берип алып, анан анын артынан биз болуп калдык да. Кече мен пресс-конференциясын көрдүм. 10 жылдык взнос дейт. Эч жерде 10 жылга алдын ала төлөй турган взнос мыйзамда жок. Ал тупой десем капы болсо боло берсин. Ошол кандай 15 жылга жакын партияны жетектеп, алдын ала взнос эч ким төлөбөйт. Сайдын убагында да жок болчу, коммунисттик партиянын убагында. Сен кимди алдап атасың? 12 000ден взнос, парт взнос. Парт взнос деп жүрүп элдин шорун калтырдык го. Парт взносду албаш керек. Парт взносду дагы менин иним чыгарган. Жер тилкеси деп берип жатканда Аскар Базаркулович, сиз камалып кетесиз. Жер тилкеси дебей, сиз парт взнос дегенди гана алышыңыз керек. Партиянын немеси болгондо деп биз тилибизге твирти чыгып, иним айтып, мен ишке ашыртып, ошо парт взносду биз киргизгенбиз ал төбөсү жоктордун немесине, мээсине. Азыр жаңы мезгил партиясы алдап атат. Андан башка дагы алдамчы партияларды билесизби? Жанагы жер беребиз деп туруп, акчаны чогултуп алып, бирок эртең бүрсүгүн деп элдин курсагын тогуп жүрөт. Алдамчы партия жок. Бир эле жаңы мезгил. Эч башка партиялар өлкө саясаты менен алектенет. Мына Кыргызстанда азыр 50-60 партия бар, бирөө дагы жер менен алектенбейт. Жок, жана баягы бар экен го, же ошонун баары жаңы мезгилге кирет. Ал бар. Уйгурчулар партиясынан дагы мына кече күнү Мурас Ордону саткан неменин кыдык дегендер жүрөт. Айттым го жана сөздүн башында. Алар Уйгурчулар партиясына кирип алып, мыйзамсыз жерлерди захват кылып, бастырып алып, азыр ошол мыйзамсыз жерлерге мыйзамдаштырууда дагы бүт комиссияга мүчө болуп атыптыр. Урматтуу балбагиним, ушуларды мен ар биринин аты, жөнүн, фамилиясы менен айтып берем. Кайсыл жерде ошо уйгурчулардан жер комиссиясына киргендерди жалганчылар, калпчылар, ошолордун баардыгын чыгар. Күйгөн кулдарды текшере турган, айтып бере турган биз барбыз. Бардык жерде, бардык жаңы конуштарда, мыйзамсыз жаңы конуштарда ушул уйгурчулардагы эркек ургачысы котолошуп кирип алып, элдин көйгөйү деп келип силерди деметип, меле мэрияны басып кирип, тебелеп тепсеп, бардык жерде ошолор жүрөт. Ошолордун бардыгы комиссияда болбош керек. Алданган, күйгөн кулдар кириш керек.
ошолордун былыгын ачып бетине коюп бере турган мына биз барбыз. Кечээ мен Мавлиян Аскарбековго ыраазы болдум. Эже кайда жүрдүң, жоголуп дейт. Чындыгында ден соолук жоголду. Мен бир күн оору, бир күн ушул жаңы мезгилдин айынан өлүп эле тирилдим. Анан ошол айтып атат, сиздер кирбей белеңиздер деп. Мен азыр өзүбүздүн коомдон 6-7 адамды суранып жаздым. Бизди дагы киргизгиле. Биз ошол жерде кайсыл жерде мыйзамсыз ошолор басып алган, өздөрү берген жерлерди мен ар бирин айтып бере алам. Эже, мына байтан бери ушул Рита Сулайманова, анан буга чейинки өтүп кеткен адамдар жөнүндө айтып атасыз да, анан Гүлжамал Асаналиева дегенди тааныйсызбы? Мен тааныбайм, алар кийинкилер экен. Мен Гүлжамал Асаналиеваларын, Майрам Абышевна, Баланбастан эч кимисин тааныбайм. Мен тетиги достукта отуруп ошол жок айырынын терисин бөлүшө албай ыргалай алып коет дегенде эле кетип калгам. Мен кайра элди алдай бергим келбейт, элдин балынан корком. Анткени партия жер берилбей, партия биз уже сотко барып утулгандан кийин биринчи инстанцияда эле бизге жилбешин билип өтүрүп кетип калдым. Кеткениме аябай кубанычты, бирок мен баары бир алам да. Мен ошончо эгер тийсе менден өтүп ала албайт эч ким. Жаңы мезгилге тийсе мен элдерим алыш керек. Миң ичи тарланып азыр жаңылардап келгендер болсо дагы биз алышыбыз керек, анткени биз алданганбыз. Азыркылар Ритага алданган. 150 гектар жер Базаркулов чыгарган аны Сыйдановдун багында. Ал бизге азыр коом мен эми кайрадан коом аркылуу кайрылып, Кудай буйрса, мына коррупцияга каршы күрөшүү Садыр Нуркожоевич өзүнүн ишин баштаса, биздин коом аркылуу кайрылып, өзүмө окшогон алданган элдердин бардыгын топтоп, азыркысын айта албайм. Мен азыркысын айтып алып, мойнума жүктүүгүм келбейт. Ошол мезгилдеги алдангандарга, менин үйүмдө турган 3000ден ашык делосу барларга Кудай буйрса, эгерде жеңип калсак, анда дагы анан калпты айтып алып, айттың го, телевизордон айттың го, дедиртким келбейт. Кайрадан жаңы жагдай менен сотко берип, прокуратурага кайрылып, тигинтип мүткенде менин коомума гана алсак болот да. Бул биздин 150 гектар жерибизди дагы семетей интер алып алган. Баарын бириктирип, мурда 250 болсо, азыр 335 гектар жерди бир семетей интер алып атат. Канаат илеттүүлүк. Кудай буйруп, ошол 150 гектар жерди коом биз эгер ынтымакташканыбызда биз жеңилмекпиз. Күчтүү юристтерди алмакмын. Мен эми азыр көптүр баягы түшүнүп неткеним үчүн бул такылдап алып алат деп ичи тарлык кылып, бүгүн өзүнү кайра дагы ушул түрмө жака турлап отурат экен да. Өкүнүчтүү бул нерсе. Чоң рахмат эже сиздин берген жакшынакай интервьюңузга. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Кыргызстанда жерди эч ким сата албайт. Жер эч кимге жөнөкөй берилбейт. Жердин баасы $500, $1000, $5000, $10,000 эмес. Эгерде деген сатып ала турган болсоңуз, өзүнүн жерин саткандар бар, ошолордон сатып алсаңыз болот. Болбосо биз жер берип атабыз, мынча акча бере кал, партияга мынча акча бере кал деп алдагандарга алданбаңыздар. Себеби дегенде акчаңызды да алдыртасыз, жер участкасы да жок каласыз. Ошондуктан азыр деген жер берилип атат, акча бере кал дегендерден алыс болуңуздар. Түз эфир ушу менен аяктады. Ушул түз эфирди колдон келишинче бөлүшүп таратып коюңуздар. Анткени деген Бишкекте көбүнчөсү ушул жер сатып, жер берип атат, мынча акча алып келе кал, тигинче акча бере кал деп распискасы жок, жөн эле акчанын баарын чогултуп, өзү элдин эсебинен байып аткан кандайдыр бир алдамчы шылуундар өтө көбөйүп кетти да. Ошондуктан ушул элдин калың катмарына жетсин. Өзгөчө мигранттар, биздин мигрант жарандарыбыз, алар деген ушул жер берилип атат экен, берип аткан турбайбы деп, алыста иштеген жеринде топтогон акчасын жөнөтө берет. Анан бияктан деген тиги буларга алданып калган адамдар алып келип акчасын берип коюу, анан өзү да ала албайт. Тиги Москвада мигрант, Россияда, чет өлкөлөрдө мигрант болуп жүргөн туугандарына дагы алып бере албайт. Анан кече ошол Сокулук Роудда бир апа айтты, баягы куда сөөк, тууган урук дегендерден
жер берилип атат деп туруп акчасын берип коюп, кайра ошо акчасын кайтара албай, жер участокду алып бере албай, чай ичише албай жүрөбүз деп ыйлады го 70-тен ашып калган апа. Ошентип баягы бир туугандын арасынан баягы ата бала урушуп атат, бир туугандар урушуп атат, куда сөөктөр араздашып кетип атат, эрди катын ажырашып кетип атат, ушул акчанын, жердин айынан өмүрлөр кыйылып кетип атат, канча адам өтүп кетти. Ошондуктан баягы жер берилип атат экен, баланча акчадан бере калгыла дегендерден өтө алыс болуңуздар, сиздерден сураныч. Ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар, калың катмарга жетсин, эл билсин, мындан кийин алданбайлы. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар.